Түштүк тараптагы бир айылда кошуна колоңдор, ага туугандары чогулушуп, той өткөрүшүп, келин алуу жүрүлгөсү болду. Жаңы түшкөн келин кандай чыгаар экен ия деп кулак түргөндөр көп болду. Жашы 25-терге жаңы чыккан Айганыш жүзү жарык, сүйлөгөнү жумшак, бирок жүрөгү өтө чыдамкай жан эле. Ал турмушка чыккан жери чоң үй бүлөгө келин болуп келди. Кайнатасы бир топ эле жашка келип, улгайып калган адам. Кайненеси оор мүнөз. 2 кайниси, анан дагы 2 кичинекей кайын сиңдиси бар. Үйдүн түйшүгү толтура. Келим кетимдер дагы көп. Анча-мынча келиндер түгөнбөгөн түйшүккө чыдабай, мындай үйдөн качып кетмек беле деген ойго келесиң. Бирок Айганыш бир да жолу үнүн көтөргөн жок. Эртең менен баарынан эрте туруп, самоорун жагып, короону шыпырып, уюн саап, нанды жаап, анан гана өзү чайга кирет. Кайненеси болсо, ал эмне кылса дагы жактыра бербейт. Келин дегенге мындай жумуш кеп бекен. Кыбырабай тез кыймылдасаң болбойбу? Ай, мына мунун созолоно отурганын карасаң. Бул эме, чайыңды ылдам ичип, тигил жумушту бүтүрө салсаң болот беле? Же андан кийин деле тамактансаң кандай болмок? Келин деген үйдөгү ишти бүтүрүп, элдин курсагын тойгузуп, кечке маал деле чайга кирсе эмне? Бирдемең кем кылат беле? Деп сүйлөнө берет. Айганыш болсо, жаңы эле куюп ичип баштаган бир чыны чайды аягына чыкпайт. Макул апа, ооба. Мындан ары жакшыраак кылганга аракет кылам. Деп гана жертиктеп жооп берчү. Күйөөс Азамат түшүнүктүү, жакшы жигит болгону менен апасынын айтканына каршы сүйлөй албайт эле. Кээде анын көзүнчө кажгыжуу кеп болгонун угуп турса дагы, аялына болушпастан, ордунан туруп эле унчукпастан сыртка чыгып кетет. Мындайда Айганыштын ичи тызылдап, көңүлү чөгө түшөт эле. Бирок ал эч кимге сырын айтып, даттануучу эмес. Анын үстүнө күйөөсү алар жаңы үйлөнгөндө эле апасы катуу экендигин айтып, чыдамкай болуусун суранган. Айганыш дагы ага жок дебестен макулдугун берген. Бир күнү айылда аба ырайы бузулуп, катуу шамал бороон болуп, айыл ичинде жар көчүп калды. Кыштын суук күнү эле. Үй муздап, чырак жагып отурушту. Айганыш чырактын жарыгы менен эле оокат тирилигин жасап үлгүрдү. Ошол күнү кайнатасынын кан басымы көтөрүлүп, ден соолугу кескин начарлап кетти. Кайненеси эмне кылаарын билбей, жолдошунун алсыз абалын көрүп, айланчыктап жанынан чыкпай ыйлап жатты. Азамат болсо 2 инисин ээрчитип алып, шаарга жумуш менен кеткен эле. Айганыш болсо колдон келген аракетин жасап жатты. Мешке от жагып, кайнатасына ысык чай берди. Ылдыйкы көчөдөгү дарыгер аялдын үйүнө чуркап барып, анын жанын койбой, буш эмесмин дегенине карабай суранып жатып, ээрчитип келген экен. Дарыгер кайнатасынын кан басымын ченеп көрүп, дары дармегин берип кайтып кетти. Бир заматта кайнатасы ооруп калган учурдан тартып, өңделеттен кетип ыйлап отурган кайненесин көрүп, аяп кетти. Апа дейм, ыйлабаңызчы, өзүңүз да ооруп каласыз. Буюрса атам жакшы болуп калат. Доодур айткан режимди сактап, дарысын берип туралы. Келиңиз, чай ичип алыңызчы. Эртеден бери наар алган жоксуз такыр, деп ысык чай куюп келип берди. Таң атканда кайнатасы өзүнө келе баштады. Ошондо кайненеси бул жолу келинге башкача көз караш менен карады. Айганыш аларды карап, чуркап жүрүп чарчадыбы, отурган жеринде шалдайып, уктап калыптыр. Кайненесинин көзүнө жаш келип, ага боор ооруду. Байкуш десең, ушул чүкөдөй кыз биздин үйдүн чыныгы куту белем. Бул жок болсо, мындайда эмне кылат элек, деп өзүн өзү шыбырады. Ошол күндөн кийин үйдүн абасы өзгөрдү.
Кайненеси келинин мурдагыдай ашыкча жумшап, какмалап урушпай калды. Азамат дагы аялынын кандай сабырдуу экендигин түшүнүп, ичинен ыраазы болуп турду. Бир күнү кечинде кайнатасы дасторкон үстүндө кеп кылды. Балдар, кулагыңарга күмүш сырга болсун. Үйдүн байлыгы бир эле акча эмес. Үйдүн берекеси. Кабагым кашым дебей жаркылдап тосуп алып, дасторконун жайнатып, берекесин чачып турган сабырдуу келин экен го, деп колундагы чайын ууртады. Ушул бүтүмгө макул болушкандай бардыгы унчукпай калышты. Айганыш болсо баягыдай эле төбөн карап, чайын куюп жаткан калыбында акырын жылмайып койду. Бирок эч кимиси баамдабаса керек. Ушул жылмаюунун артында канча деген көз жаш, канча чыдамдуулук, канча сынып барып кайра тутанган үмүт жаткандыгын. Ошондон кийин айылдагылар бир үйдүн куту акылдуу эркек эле эмес, сабырдуу келин дагы болот тура деп айтып, кеп кылып калып жүрүштү. Урматтуу угарманым, сиз бүгүн бул чыгарманын биринчи бөлүмүнө ортоктош болдуңуз. Уландысы бар. Кийинки бөлүмдөн жолугушканча сак саламатта болуңуздар.